Социалдык тармактарда төрөт үйүнөн тартылган сүрөттөр тарап, ал Сириядагы соңку жер титирөө мезгилине таандык окуя деп айтылат. Автор жер силкинип шып кулап, эшик терезелер талкаланып атса да, бул врач өмүрүн тобокелге салып төрөткө катышкан деп жазган. Биз бул маалыматты текшерип көрдүк. Интернет айдыңында бул сүрөттөр алгачкы жолу 2020-жылдын август айында жарык көргөн. Ливандын борбору Бейрут шаарында Кристель Савая аттуу айым төрөп аткан учурда 2 ирет жардыруу болуп өткөн. Адам чыдагыс шарттарга карабай дарыгерлер төрөттү кабыл алынууланткан жана караңгыда телефондун чырактары менен жарык беришкен. Кристель аман эсен көз жарып, Джордж аттуу уулду болгон. Бул сүрөттөрдү ымыркайдын атасы Instagram аккаунтуна жарыялап, жашасын Ливан деп жазган. Беле кетсек, 2020-жылдын 4-августунда Бейрут портунда жардыруу болуп, имараттар талкаланып, айнектер сынган. Премьер-министр Хасан Диаптын айтымында, портто 2750 тонна конфискацияланган аммоний нитраты жардырылган. Ал тиешелүү коопсуздук чаралары жок болгондуктан жарылган. Жыйынтыгында 100 адам көз жумуп, 4000 адам ар түрдүү жаракаттарды алган. Демек, Сириядагы жер титирөө учурунда төрөлгөн ымыркай тууралуу сүрөттөр чынында 2020-жылкы Ливандагы окуяга таандык. Ал эми социалдык тармактарда «Мекеним Кыргызстан» аттуу колдонуучунун бөлүшкөн посту бул фейк. Чекит медиага каттал жана чындыкты бил.